8 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? 6 апрелде ноокаттагы улак тартыш учурунда оюнчулар майдандан сыртка чыгып кетти. Анда алар атты тебелеп, автоунааларды талкалашты. Соода кылуу үчүн улак болуп жаткан жерге автоунаасын жакын токтоткон эки атуулдун унаалары жабыркап, ээлерине материалдык зыян келтирилген. Алар арыз жазуудан баш тарткан деп билдиришти Ош облустук милициясынан. Оюнда жабыркаган адамдар жок экени айтылды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы никаб маселеси боюнча 7 апрелде кайрылуу жасады. Анда ал аялдар үчүн парз эмес экени, аны кийбесе күнөө болбой турганы айтылды. Кудайга шүгүр, мамлекетибиз кубаттуу, жарандарыбыздын коопсуздугу көзөмөлдө. Коомдун салтына жана үрп-адатына бөтөн болгон нерселерге фатва берилбейт. Никаб биздин коомго бөтөн көрүнүш. Бүгүнкү реалдуулукта никаб кийген эже карындаштарыбыздын атын жамынып, аялча кийинген бүлгүнчүлөрдүн коомдук коопсуздукка шек келтирүү ыктымалдыгы жок эмес. Ошондуктан тааныла тургандай жүз ачып жүрүү маанилүү деп айтылат кайрылууда. Ошондой эле муфтият диний маселелерде шариатка анык далилдерге таянуу менен гана сөз кылуу керек экенин, аны ар кандай кызыкчылыктар үчүн колдонуу күнөө болуп саналаарын эскертти. Ош облустук милициясы Кара Суу жана Араван райондорунда рейд өткөрүп, жүзүн жаап, никаб кийип жүргөндөргө эскертүү берди. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 20 000 сом айып салынаары эскертилди. Буга чейин мындай иш-чара Жалал Абад шаарында жана Созак районунда да өткөн.